Жүргөнбүз эскиче. Мен кулмун деп, бирөөлөр пендебиз деп, бирөөлөр аялмын деп, эркекмин деп, бирөөлөр эми жалгыз адам бар жер жашоодо. Эми жалгыздыкта деле чоң энергия бар. Мисалга, жалгыз бакты кыркпа деп берилет. Жалгыз кыз болсо да ылыйык, жалгыз уул болсо да ылыйык. Жалгыз адам өзү жана бир дегендей ыйык да. Кудай жалгыз, адам ата жалгыз, бир эле да. Мисалга Сулайман так дегенде эми так деген бирөө болуп атпайбы кайра. Ошо бир эле жер дегендей. Мына жалгыздыкта да өтө чоң энергия бар. Керек болсо ушу кайра жакырмын дегенде деле жакырчылыкта деле өзү чоң энергия бар да. Мисалга мына аянга бара алган адамдар өзү көкүрөгү бай, а бирок жашоосунда жакыры болуп атат да. Жетимде да өзү чоң энергия бар. Жесирде да чоң энергия бар да. Жердик жашоодо деле, ааламда деле. Бирок ошол мунун бир кырын айтып атам. Экинчи кыры ушул мен жалгызмын, же жесирмин, же пендемин, кулмун деп бөтөнчө. Же пендемин дебей, тетирсинче менин жаным нурданган деп, мен нурланып атам деп. Эң башкысы нурдан жаралып атпайбы? Кыргыз нурдан жаралып атат. Мына Манас бабам эмнеден жаралган? Нурдан жаралган. Нур денелүү адам. Нур денелүү деген сөз, нур это энергия болуп атат. Чоң энергиялуу, касиеттүү адам. Мына ошо мен нурданмын деп, нурданып атам деп, нурдан бийлик жүргүзөм деп, нурдан байлык топтоп атам. Мен нурданып атам. Мен нур менен тамактанып атам. Нурдан баары пайда болот, нурдан баары жасаса болот. Энергиядан көп нерсе пайда болот. Ошондуктан кулмун дебей, мен нурданмын деп, мен нурданып атамын деп, менин жаным нурданып атат деп, менин каным нурданып атат деп, менин таным нурданып атат деп жашасаңыз. Мисалга мына Нуркан Турсунбаев агабыз бар. Таттуу Турсунбаеванын байкеси. Обону бар, ыры бар, кайтпастыгы бар, калыстыгы бар. Жөн жердин баласы эмес. Карасаңыз, Нур Ак Абдрахманов. Акталаанын кулуну. Нечен күүлөрдүн ээси. Жүзү өзү эле оозу, көзү, жүзү күлүп турган адам болгон. Мына карасаңыз, нурдун өзүндө эле чоң бир энергия болуп атат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Нурдануу үчүн жан, тан, кан, адам нурдануу үчүн эмне кылыш керек экен? Мен улуумун деп жаша. Жаның улуу дүйнөдөн келген. Деги эле өткөндө да айттык го. Кыргыз бул бут эмес, кыргыз бул кул эмес. Ошон үчүн кыргыз өзү жалкоо. Пендечиликке бир тыйын. Андан көрөк боз ичип, андан көрөк кымыз ичип, андан көрөк мындай бир улуулукту сүйлөп, байланбай туруп алганы. Учурчак менен жашаганы. Ааламга тагдырын тапшырганы. Мунун баары эле улуулук өзү. Улуу деген эмне? Ошо арбай сыпаттагы. Керек болсо теңир сыпаттагы, Кудай сыпаттагы бул. Ошол сиз улуусуз. Анан кайра деле жаныңыз аспанга барганда улуулугуңуз гана бааланып атат. Бу жердеги утурундук жашоодо эчтекеңиз бааланбайт. Ошон үчүн улуусуз.